Салижан Жигитов 30 жыл мурун жазып какшап кетти. Ай, билим, билим, билим. Билим анан дипломатия гана бизди алып чыгат. Могу географиялык туюк акыбалда турабыз Кыргызстан. Европанын бир булуңунда эмес, жок деген Россия менен чектешкен эмеспиз биз. Мына айланабызды кара. Эмне деген жерде турабыз? Же бир океанга чыга турган жерибиз жок. Бүгүнкү Грузия менен биздин акыбалыбыз башка географиялык. Же Прибалтика мамлекеттери менен. Бирок менин ыза болгонум бизден артта эле Монголия. Ошол эсир тарап аткан кезде. Бүгүн Монголия туура башкаруунун эсебинен 3,5 миллион монгол эли азыр көз карандыстын бир айдың жолуна түшүп кетти ушулар. Жакшы. Ошо завод фабрикасын талкалабай, ал эмес биз бир бөтөлкө аракка алмаштырып жүргөн ак коюн 21 миллион койго жеткирип, ушу менен өнүгүп атат да. Ошолорду көрүп ичим ачышат. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин талкаланган тып-тыйпыл акыбалга келген япондор ошондо батыштын прогресси япон маданияты деп чыгышкан. Өзүлөрүнүн тамырын бекемдеп, анан батыштын жана экономикалык прогресстерин үйрөнүп, алар ошол жактан алып келип, анан биздики деле кетпеди, 30 жылдан бери жүрбөйбү Айзада. Ошо балдарды чакырып, билимдүү, илимдүү балдар былтыр Путин тиги эмеге барса, Курил аралдарында ошол жакта кыдырып жүрсө, бир кыргыз ошол жерге 300 бука багып атыптыр. Фермер экен, бир кыргыз жигит. Айланайын, ошондой кыйын балдарыбызды чакырбайлыбы кайра? Завод, фабрика салып аткан балдар бар сыртта. Дүйнөлүк банктарда иштеп аткан мейлүү балдар, кыздарыбыз бар. Ошолорду жанагы мен ит менен болсо да изилдеп, орай айтканда, ошолорду алып келбейлиби? Ай, бир жерге иштеп бербейсиңерби? Могу баягы эле жер сабаган эле 200 киши бар ушул жерде 30 жылдан бери эле. Ошолордун эле кеңешин угуп отура бербей. Алар бизди өнүктүрбөй калды да, болду да.